Көмөк чордондо жайгашкан тиешелүү жабдуулар кайсы аймактагы энергетикалык жабдууларга күч келип, авариялык абал жаралганын аныктайт. Ал аркылуу адистер маалымат алмашып турушат. Эмнеден өчкөндөр бияктан билинет. Бизде максимальный ток защита, максимальный ток отсечка деген защиталар бар. Ошол защиталардан биз анализ кылып, эмнеден өчтүгүн биз северге беребиз. Эгер повреждение болсо, повреждение деген билинкелер, МТЗ деген түшөт. Анан ошонун негизинде Север электронун бригадасы, служба линия обход кылып, бардык линияны кылдаттык менен багы обход кылып, ошол жак участокторду таап, өзлөрү контролдойт ал жактарды. Пайдаланылып жаткан энергиянын көлөмү бекеринен көзөмөлгө алынган жок. 6 январда Кыргызстанда электр энергиясын керектөө өлкөнүн энергосистемасы пайда болгондон берки эң жогорку чекке жеткен. Ал күнү 73 миллион киловатт сааттан ашык энергия сарпталган. Бул адистерди тынчсыздандырды. Жакынкы күндөрү боло турган сууктан улам энергияны пайдалануу дагы жогорулап, жабдуулар керектен чыгып калбайбы деген кооптонуу бар. 6 январда Кыргыз Республикасында эң тарыхта болуп көрбөгөндөй жогорку пайдалануу катталган. Ушул жуманын аягында суук күндөр күтүлүүдө. Ошол убакта дагы пайдалануу абдан кескин өсүп кетиши мүмкүн. Биздин жабдуулар ашыкча жүктөргө туура келет. Ашыкча жүктөргө туура келгенде ошол жабдууларга күч келип, алар иштен чыгуусуна шарт түзүшү мүмкүн. Өзүңөр түшүнгөндөй эле, ал жабдуулар иштен чыкса, көп пайдалануучулар светсиз, электроэнергиясыз калышы мүмкүн. Улуттук электр тармагы ишканасы менен бирге энергетиканын ардагерлери да электр жарыгын ыксыз пайдаланбоого чакырышат. Ал үчүн эң жөнөкөй талаптарды аткаруу жетиштүү. Мындай болбош үчүн мына энергетиктер сурап атышат, кереги жок жерден колдонбогула тигүү деп. Эл ага болбойт да. Квартирасында же болмойчу үйүндө күйүп турган приборлорду күндүз өчүрүп таштап, керектүү учурда эми өтө керектүү учур кечки суук менен эртең мененки суукта да. Мына ошол учурду тууралап пайдаланыш керек. Анан элдин өзүнүн маданиятын, бу электр энергиясын колдонуу боюнча маданиятты жогорулатыш керек да. Электр кымбат болбогондон кийин күндүр-түндүр күйгүзүп койгон кишилер толуп атат. Баягы жылытуучу приборлорундагы свет берчү приборлордун баары күйүп турат. Ошон үчүн просто элдин маданиятын жогорулатыш керек да. Кыргызстанда электр энергиясын керектөө жыл сайын 4-5% жогорулап келатат. Жалпы керектөөнүн дээрлик 3/1 Бишкек шаарына туура келет. Калыгул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.